Саламатсыңарбы, достор? Мен китеп окуп жатам. А силерчи эмне кылып жатасыңар? Ой, китебим айрылып калган турбайбы? Бул оңой эле. Бат эле чаптап коем. Ой, туура эмес чаптап алыптырмын. Эми эмне кылам? Эстедим. Мен жакында эле интернеттен лайфхак көргөм да. Ошону жасап көрөйүн. Ал үчүн бизге фен керек. Биринчиден фенди ысытып алабыз. Ысытып алгандан кийин скотчтун үстүнө үлөтөбүз. Достор, эми скотчту акырындан ажыратып алабыз. Дароо эле тартып салмай жок, акырындан тартабыз. Эгерде чыкпай калса, фенди кайрадан үлөтөбүз. Мынакей, достор, скотчту китептен ажыратып алдык. Эгерде силерде үйүңөрдө фен жок болуп калса, китебиңерде туура эмес скотч чапталып калса, анда капа болбогула. Анын да чечүүчү лайфхак бар. Чапталып калган скотчту акырындан тартабыз. Карасаңар, достор, чын эле бул сыйрылып жатат. Мынакей, достор, туура эмес чапталып калган скотчту китептен арбай сыйрып алдым. Достор, бул лайфхак силерге аябай пайдалуу болду деп ишенем. Скотчту китептен ажыратып алган жолдорун силер эстеп калдыңарбы? Биринчиси кандай эле? Туура фердин жардамы менен ажыратып алганыбыз. Экинчисичи? Ал дагы туура тартып алдык. Азаматсыңар, достор. Кийинки көрсөтүүбүзгө чейин жакшы калгыла, достор.